Бул деген тарелканы өзүбүз жесек дагы болот. Ооба, сиз туура эле уктуңуз. Бул табактар бир жолу колдонулуучу идиштер. Колдонулуп бүткөндөн кийин табактарды жесеңиз болот. Анткени табактын курамында ун, суу жана кадимки эле буудайдын же арпанын кебеги бар. Экологичный тарелка кылабыз. Мен азыр отуруп салаттым. Бизге 40 грамм, бир тарелкага 40 грамм керек. Даамы беришине кичине туз салабыз. Бизге дагы суу керек. Ушуну биз деген араштырабыз. Бул деген камырдай болуш керек. Унду дагы кичине кошобуз. Унду салбасак биздин деген камырга окшошпой калат. Камырга окшошсо духовкада бизде бышпай калат. Ошого ун салыш керек. Биздин камырыбыз даяр болду. Буну деген биз азыр пленкага орош керекпиз. Азыр табактын формасына окшошуп түздөйбүз. Анан бул жактан кереги жокту кезип койсо болот. Азыр буну деген 15 мүнөткө отко коебуз. Ошондон кийин биздин тарелкабыз даяр болот. Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетиндеги Enactus командасы Eco-Libris долбоорунун үстүндө иштеп жатышат. Студенттер долбоорду мындан 2 жыл мурун ишке ашыра башташкан. Буудай кебегин колдонуп, алар биологиялык ажыруучулук, органикалык, бышык жана жегенге жагымдуу өзгөчөлүктөргө ээ болгон экологиялык жактан таза идиштерди жаратышат. Цель данного проекта Долбоордун негизги максаты азыркы желим идиштерге альтернатива катары кебектен экологиялык жактан таза жегич идиштерди жасоо. Бул жылы биз фонддор жана уюмдар менен кызматташууну чечтик. Учурда майыптыгы бар адамдарга бир жолу колдонулуучу идиштерди жасоону үйрөтүп жатабыз. Окуу 1 айга созулат. С фондами Ловызы Учурда команда майыптыгы барлардын эмгек укуктары боюнча медиа эксперт менен өнөктөштүк келишимин түзүүнү макулдашты. Бул кызматташтыктын алкагында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар үчүн 10 күндүк тренингтерди өткөрөт. Продукциядан түшкөн кирешенин 70% майыптыгы барларга, ал эми 30% Enactus KU долбоорунун ыктыярчыларына берилет. Негизи азыркы учурда Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга жумуш тапкан оңой эмес. Анткени деген ар кандай көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн жеткиликтүүлүк, доступная среда. Анан жумушчулардын, жумуш берүүчүлөрдүн стереотиптери бар. Майыптыгы бар адамдар иштей алабы, иштей албайбы. Анан бизде эмгек квота бар, трудовая квота деп коет 5%. Бирок ал тилекке каршы иштебейт. Ошол учурда Кыргызстанда азыр 212 000 адам бар. Анын ичинде 90 000 майыптыгы бар адамдар иштей алат жана иштегиси келет. Бирок шарттар жок, же болсо ар кандай бир көйгөйлөр чыгып калат. Ошол себептен мен бүгүн абдан кубандым, ушундай мүмкүнчүлүк бар болгонуна биздин балдар келишти. Бүгүнкү күндө пластикти колдонуу маселеси курчуп келет. Изилдөөлөргө ылайык адамдын канындагы пластик бөлүкчөлөрүнүн орточо өлчөмү миллилитрде 1,6 микрограммды түзгөн. Студенттердин демилгеси пластик идиш аяктарды экологиялык жактан таза альтернативалар менен алмаштыруу болуп саналат. Эко кебек идиштердин өзгөчөлүгү идиштерди колдонгондон кийин бөлүкчөлөргө бөлүнүп, идиштердин калдыктары жаныбарларга же канаттууларга жем болуп калат. Часто прибегаем к фастфуду. Биз долбоорду ойлоп тапканыбызда студенттер катары тез-тез тамактанып, күн сайын пластик идиштерди колдончубуз. Ошон үчүн экологиялык тазалыкка болгон тенденцияны эске алып, биз бул багытта кадамдарды жасоо керектигин түшүндүк. Бул табактарды жаратылышка таштап коюшса, 20 күндөн кийин алар чирип, жер семирткич болуп калат. Борбор Азияда мындай идиш аяктардын аналогу жок. Экологиялык жактан таза идиш аяк Польша, Украина сыяктуу өлкөлөрдө буга чейин чыгарылган. Бирок Борбор Азияда мындай продукция жок. Кыргызстан жана башка региондогу мамлекеттер экосистеманы сактоо үчүн мындай инновацияларга муктаж. Назгүл Чороева, Жакшылык Идрис уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.